Буга чейин редакциябызга машина сүзүп кетип, курсактагы баламдан ажырадым деген келин акыйкаттык издеп жатканын айтып кайрылган. Ал аны мындан 1 жыл мурда таштанды чогулткан унаа сүзүп кеткенин, анын кесепетинен бир көзү көрбөй, буту жана колу ишке жараксыз болуп калганын айткан. Остановкада турганымды билем да, көлөкөдө калганын эстей албайм. Ошол бойдон больницада 3 суткадан кийин көзүмдү ачыптым, комадан. Мусороз унаасы экен. Ал окуяга чейин сиз көрчүсүз кадимки. Ал окуяга чейин көргөмүн, Швейцарияда иштечү элем. 4 айлык боюмда бар болчу, анан алды деп атпайсызбы? 4 айлык баланы алып салууга эмне деп жүйө келтиришти? Травмадан ичиңиздеги бала жабыркап калган үчүн, албасак болбойт деди. Бүгүн редакциябызга келинди сүзгөн мен болчумун, өз чындыгым бар деп дал ошол таштанды чогултуучу унаанын айдоочусу кайрылды. Ал эч жака качпаганын, бир нече жолу жабырлануучу тарап менен сүйлөшүүгө аракет кылганын айтты. Жолдон чуркап чыккан. Чуркап чыгып, ал өзү күнөөлүү, ошол жерден чуркап чыгып алдыма кирип кеткен. Эч кандай аерде остановкада турган эмес. Аркы беттен бери чуркап өткөн. Күтүүсүздөн болуп кетти. Бул мен ал адамды деле чуркап деп ойлогон эмесмин. Мен ошол жерден өтүп баратканда сигнал баскам, кыз келип токтоп калган. Эми ойлодум ал өтпөйт депчи. Анан жылып баратсам чуркайбы. Ошо тормуз тептим. Ошондо бамперин илип калды кызчы. Тагы эле токтодум. Бамперин мен деген эме жакта эмес, жана остановка жакта полосада эмес, мен четки полосада кетип бараткам да. Вообще остановкада толтура машина турган. Бир кыз көп кишилер көргөн аердечи. Мен чуркап чыккан. Бүт баары ошкон. Эч кимге чалбагыла, милиция чакырбагыла деген сөздөр болгон эмеспи? Сөз андай вообще сөз болгон эмес, ошол жерден скорый чакырганбыз. Скорыйга салганбыз. ГАИ келген. Мен скорый менен өзүм барып, больницага апарып жатыр. Эме бир туугандардын ата-энесине чалган десем, телефонум көрүнбөй койду. Эми чалып эме кылалы деп атсак, ГАИ келди, мени алып кетип калды. Нарколог апарды текшерди, бүт таптаза чыкты. Чыгып анан келсем уже ызы чогуп, сөздөн сөз чыгып, анан жана көзүң көрдү деп айткан эмес. Көзүн карап өтпөй, аерде пешоход жери жок жерден эмнеге өтөт деген эле сөз болгон аерден. Туура эмес үчүн алып эле ошол сөз постоянно каргап, эме кылып кетти ушул убакка чейинчи. Мен барып келгенден кийин кечинде Силдак келди да. Тергөөчү келип, менден сурады, эмне болду? Ушундай чуркап чыкты. Тормуз тептим, бул болбойчу жолдум. Хорошо деп. Ичине кирип кетти, кайра чыкты. Мен номерин алып кетти, mesela çalan dedi. Мен бир жумадан кийин чалды. Бир жума эмес, 2 күндөн кийин чалып тур. Барсам эле уже ал айтты, заявление түштү жака. Сен аттан деп. 3 ой жазып кетти. Dedi анан аерден да ошондой сөздөр болду. Эмнеге камабайсың, эмнеге жүрөт бияқта. Анан мен айткам ошондо. Камасаң камагыла. Анан өзүңө карагыла. Мейли деп. Эметсем, анда бакыт деген айткан. Жардам беришиң керек сен, дарап беришиң керек, акча алып беришиң керек. Дарылаш керек болсу деп. Хорошо деп. Ошону чуркап жүрүп, чүй эмеге жатканда мен келгем. Менин мастерим да бар болчу. Алдай келсе да ызылдап аны колоп чыккан. Мен да барсам, мени да колоп чыккан. Мен эч кандай качып, сачып эме кылган эмесмин. Ошол бойдо мен барган жокмун, кубалап чыкты. Чапкылап бетин тутуп келгенден ошондой менен барган эмесмин. Кол көтөрүү да болду. Бетин тутуп, сен бар сүзүп, мен сени өлтүрөм, соём, анан митип кетем деп. Ошол жерде мен барган жокмун, вообще жолбой койдум. Жолуксаң эле баягы каргап, шилдеп, бирдекелер айта берет. Сен эжекеңдин көзүн алып келип салып кой, кызымдын көзүнө, митип кой. Кызымды көрдү айтты деп, эч кандай көрдү айтылган эмес жерде. Мен дос балам турган жерде. Дос балам айтты. Эч кандай көрдү айткан эмеспиз. Көзүн карап өтпөй деп баягы кечирим сураса, вообще кечирим сөгүп сагып эжекем эме кылам да. Эжекем ошол жерде больницада иштечи мурун. Анан эметкенде эжекем жини келип кетип
эмнеге көзүң карап өтпөйт жолдо? Пешеход деген барбы? А жерде пешеход жок болуп атпайбы? Эмнеге пешеходдон өтпөйт деп. Ошону эле сөз болгон. Азыркыга чейин ошол сөздү айтып келет да. Директор да сурады. Айлыгына мынчадан кылып бөлүп берели, же мынчадан кылалы. Силер кандай карайсыңар ошого? Десе, такыр болбой койду. А жерден 150 миң сурады. Наличка 150 миң берди. Ана мен директор айтты. Биз 150 миң бул балага бере албайбыз. Уголовный болуп кетет бир. Макул десеңер, азыр 50-60 миң алып беребиз. Ана айлыгын бөлүп беребиз. Апрелде сумма айттык ла. Десе, 3 миллион деди ошол. Анан кийин директорум айтты, ана 3 миллион бул баладан кантип аласың? Бул баланын өзүндө 3 миллион жок болсо, өзү 25 миң айлык иштесе. Билбейм анда. Антис сотко эле четчи болот окшойсуң ал деп койду. Ошол жерден 80 миң сомду эсептегенбиз. Кыздын апасы бар болчу ошол жерде. Бүт баары келип, жана кыздын эмеси да бар болчу, күйөөсү да бар болчу. Баарыбыз отуруп эсептеп, директордун кабинетине эсептеп, бүт эме кылып. Ошо 80 миң чыккан. эмне чыгымга деп эсептедиңиздер эле? Дарыга кеткен да. Дарыга деп эле. Операциясына, башына операция кылган, бүт баарына ошонун ичинен кеткен. Эмне деген нерсени бүт алып берген мен. Носки турсийни чейин алып берген. Анан билбейм мен. Замир Турусбек уулунун жактоочусу соттун өкүмү чыкканын, Турусбек уулу күнөөлүү деп табылганын айтты. Биринчиден саламатсыздарбы? Да, бул иш боюнча мен в курсемин, уже 1,5 жылда 2 жылга жакып бартат. Бизде следственный действие соттор болот. Тергөө маалында мен катышкан эмесмин. Сот маалы башталгандан баштап катышып баштадым. Сиздердин передачадан чыккан берген маалыматтардын бүт баары жалган. Биз өзүбүз опровержение берели деп даярданып атканбыз. Действительно чакырганыңыздарга рахмат, что эки тараптын укканга. Биринчиден соттун өкүмү уже чыкты. Турусбек уулу Замирди признали виновным, но доход костой штраф. Почему судья смягчающие обстоятельства колдонду? Себеби дегенде биякта деген окуя болгондон баштап эле бул бала протоколдордо, соттун следствиеде баары жазылып турат. Сүзүп алгандан баштап эле материалдык, моралдык чыгымдардын баарын өндүрүп берген. Больницада бүт баарын алып барып берип атты. Бир гана единственный апасы бар экен, мыйзамда өкүлдө признавать этилди, апасы категорически расписка жазгандан отказ кылды. Тамактарынан бери, туалетный бумагасынан бери эжекелери болуп алып берип атышты. Сот маалында 100 миң деп кетиптир, 100 миңди өндүрүп беришти. Сот учуру болуп жаткан малда дагы чыгымдарыңарды сот требовать этет, чыгымдарыңарды өндүрүп берели алып келсек, материалдык, моралдык чыгым кеткен боюнча эч кандай подтверждающий документ алып келип бере алган жок. Болгону гана 50 миң, 60 миң деп алып келиптир. Бирок Турусбек уулу Замир тарабынан дагы 100 миң сом материалдык чыгым өндүрүп берди. Расписканы жазып берди. Азыр жана көзүм минтип көрбөй тиги бу деп айткандарынын баары справка бар, бирок деген сотко өзү катышып атат. Жазган бумагаларым жазып атат, көрбөй калды деген мен толугу менен макул эмеспиз, потому что медицинский документтердин бүт баары бар. Анан бул киши сот көпкө чейин болду деп да айткан жери бар экен. Сот эмне себептен жылып атты, потому что деген адвокат жактачу алам деп жабырлануучу тарап жылдырып атты сотторду. Андан кийин өзүнүн алып келген государстводон берилген адвокатынан отказ кылып, мулам адвокаттан адвокат алмаштырып атты. Өтө чыр кылып атты. Деланы доследованияга жеткиргиле дейт, же подтверждающий документ алып келген жок. Ушундай өтө кыйноолор болду. Турусбек уулу Замирди өтө жаман сөздөр менен оскорблять этти. Мен аны түшүнөм, билип атам, ДТП болду. Бирок андай, мисалы үчүн соттогу судебный заседаниядагы видеокамераны көтөрсөк, ушундай оскорбление көзүңдү чукуп менин көзүмө кызыма салып кой дейт. Менин кызымдын боюнда бар болчу, сен ошонун боюндагы баланы таап кел, сен киши өлтүрдүң. Ушундай оскорбление. Бирок Турусбек уулу Замир тараптан мен бир да жолу нарушениясын көрө алган жокмун. Кечирим сурап атты, өкүнгөндүгүн билгизип атты, мойнуна күнөөсүн албай эмес, алып, наоборот, алган үчүн материалдык, моралдык чыгымдын баарын өндүрүп берди. 100 миңге расписка жазып берди, а 100 миңге жазуудан баш тартты. Бирок тергөөдө жазылып турат, күйөө баласы жолдошу бар экен, жана Каныш Айдын. Жолдошу сотто келип күбө катары көрсөтмө берди, бергенде
айтып берип атат, ооба деп туруп квитанциянын баарын көрсөтүп атат. Материалдык, моралдык чыгымдар өндүрүлүп берип атат. Күбө катары показания берди. Анан мен ойлойм, сот такыр актап салган жок, мисалы үчүн күнөөлүү деп таап атат. Единственное биздин бир гана условиябыз ушул болуп атат. Бул бала дагы бир бай бала болуп, укмуш акчалуу болсо да бир жөн иштеген жерин көрдүңүздөр, айтып берди. Зарплатамдан бөлүп берейин дагы, андан ары жардам берейин десе да анда да болбойт. 3 миллион сом алып келесиң деди. 3 миллион, ал 3 миллионду билбейм кандай киши табат. Мындай жерде иштеген киши эмес, 3 миллионду эч ким таба албайт. Анын болгон требованиясы 3 миллион мага өндүрүп берди деп атат. Болду ошол. Дагы бир суроо болуп атат. Ишканадагы таштанды чыгаруучу унан айдап атат. А эмне үчүн азыр иш, соттук иштер жеке бир адам менен жүрүп атат? Потому что деген судебно автотехнический экспертиза бар да, автотехнический экспертизадан булар жанагы эме кандай десем, скоростыңды кичине көбөйтүп өтүп койгон деген бул күнөөлүү деп таап атат да. Ошол себептен обвинение чыгып атат да, обвинительно. Эгерде тигини күнөөлүү дегенде иш жабылып калмак болчу да. Автотехнический экспертизанын заключениясы боюнча Турузбек уулуда күнөө бар, скоростты көбөйтүп айткан. Тигил кыстык болсо пешеход жок эле жерден карабай өтүп кеткен да, ошол жерлери бар, ошол себептен. Анан азыркы кезде булар макул болбой дагы апелляциялык тартипте кайрылып атышат, прокуратураларга барып атат, тияк бияк. Эми мен бир да жолу же прокурор, же тергөөчү, же судья тараптан мен эч кандай нарушенияларды көрө алган жокмун. Жөн эле мындай, кандай десем, азыр ушундай заман болуп калды. Кыйкырып өкүрүп эле чуркап ушундай, адилетсиз болуп атат да потерпевший тараптан, мне кажется. Жабырлануучу Каныш Айназарованын жактоочусунун айтымында, алар бул иш боюнча жогорку инстанцияга кайрылышкан. Иш мындан ары Бишкек шаардык сотунда каралат.